Биз азыр Чоңлай районундагы Дарот Коргон айылындагы жолдун жанында жөө жүрүүчүлөр жолун куруп жаткан жерде турабыз. Бул жолдун эки капталынан 5 километрден 10 километр, жалпы узундугу 10 чакырым түзөт. Жыл сайын ошо 1 километрден 1,5 километрден жол жүрүүчүлөр жолун курганга жетишип жатабыз. Азыркы кезде ушу 4,5-5 чакырымга жакын куруп бүттүк. Бул негизинен ушул эл аралык маанидеги Сарыташ-Карамык автожолунун ушул райондун борборунун так ортосунан өтөт. Кыймыл көп болгондуктан ушу жол коопсуздугу дагы бир топ көйгөй жаратып келген. Азыр ушул жөө жүрүүчүлөрдү жолун кургандан бери ушу жол транспорт кырсыктары азайып, айрыкча жаш балдар катышкан. Ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Бул Ош шаарынан жасалып, анан бул жерге ташылып келинет. Негизги ушу жол жүрүүчүлөрдүн турган баасым ушул лотоктор көбүнчө алат. Мунун 3 метрлик ар бири. Ошонун ар бири 3820 сом турат. Ушул жерге келишип. Ал эми мына каптамасы жөнүндө айта турган болсок, бул өзүбүз ушул жерде суюк битумга аралаштырып, себеби 300 километрге чейин бизде асфальт чыгара турган завод жок. Ошо муздак түрүндөгү асфальтты колдонуу менен жасап жатабыз. Бизде бул жерде жашаган адамдар деле баары ошо иш жүзүндө көрүп турушат. Адамдын өмүрү бардык нерседен кымбат экенин. Ошого түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй калганда бардык эч ким каршылык кылган жок. Бүт бардыгы ошол кайсы жерде жөө жүрүүчүлөр жүрүүчү жол курулушу боло турган болсо, эч ким каршылык кылбай ошол жерлерди бошотуп беришти.